Минкап төрагасы Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана президенттик администрациянын кызматкерлери үчүн жасалма интеллектти өнүктүрүү темасында уюштурулган лекцияда сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө дүйнөдө жасалма интеллектти улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен ишке ашырылган мамлекеттер келечектин лидери болуп жатканы азыртадан эле ачык байкалып жатканын, Кыргызстан дагы ушундай лидер боло алат деген ишенимин билдирди. Акылбек Жапаров жасалма интеллект жөн гана курал эмес, адамзат келечекти жаза турган жаңы тил экенин белгиледи. Минкап башчысы бүгүнкү күндө жасалма интеллект жаңы уникалдуу жумуш орундарын түзүүгө, жашоонун сапатын жакшыртууга жана ал тургай маданий мурастарды сактоого жардам берерин улантып, ал жасалма интеллект функционалдык гана эмес, тилдин жана салттын кайра жаралуусунун символу боло аларын көрсөткөн акыл-ай долбоорун мисалга келтирди. Однако искусственный интеллект — это не только возможность, но и ответственность. Бирок жасалма интеллект мүмкүнчүлүк гана эмес, жоопкерчилик дагы. Бүгүнкү күндө биз жарандардын маалыматтарын коргоого, алгоритмдердин ачыктыгына жана тоокелдиктерди минималдаштырууга өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Бул принциптер улуттук стратегиянын негизин түзөт. Ал технология ар бир кыргызстандыктын жыргалчылыгы үчүн иштешин камсыз кылууга багытталган. McKinsey баяндамасында жасалма интеллект 2030-жылга чейин дүйнөлүк ичкидин өндүрүмүнө 20 триллион долларды кошо алат деп айтылат. Бул жарышка катышуубуз бир гана экономикалык өсүүгө умтулуу эмес, кызматташтыкка жана инновацияга негизделген жаңы модельди түзүү дегенди билдирет.